Саламатсыздарбы кыздар. Мен азыр ушунуларды көрсөтсөмчү силерге бир тамашадай көрүнүп атат да. Бул эже алдап атабы, же бир балалар деле чыгарып бизге көрсөтө береби депчи. Бирок муну силер өзүңөр кылып көрмөйүнчөчү никогда билбейсиңер да. Ошон үчүн эмне кыласыңар? Мындай бир картошканы аласыңар. Жанагы мурундун үстүндөгү кара точкалар бар. Анан жана төрөттөн калган сепкилдердин тагы болот го. Кара болуп калдай болуп бетиңерге мындай картадай болуп түшүп калган тактар бар көрүнүштөр мындай кылдыңар картошканын бетти агартканга канчалык жардам бар экен билесиңерби? Анан ошол зубный паста жанагы кара точкаларыңардын баарын сыйдай жок кылат. Мындай кыласыңар. Обычный зубный паста үйүңөрдө кандай колдонсоңор мындан бир аз сыгып аласыңар. Эки картошкага мындай көбүрөөк эле сыгып алгой. Мендей болуп жайдын алынбай. Минтип туруп эле ошол эки бетиңердин кайсыл жер мурдуңардын үстү ушинтип эле сыйпайсыңар. Мынтип сыйпап мурундун үстүндөгү тактарды, жана кара точкаларды, жана эмеден калган, төрөттөн калган тактарды күндө кыздар. Мунун эч зыяны жок. Анан мону жанагы именно мурдунда кара точкалары барлар бар го. Ошол мурдуңардын үстүнө көбүрөөк сыйпап туруп, кечинде түндө калтырып койсоңор да болот. 3 күндүн ичинде кара точка деген эме жоголот мурдуңардын үстүнөн. Мынакей көрдүңүздөр, мындай кылып аппак кылат. Бул убактылуу кылбайт кыздар. Эгер силер муну регулярный колдоно турган болсоңор, постоянно колдонсоңор, 10-15 күндүн ичиндеки ошол бетиңерде кара жанагындай жагымсыз тактардан арылып кетсеңиздер болот. Мындай кылыңыздар. Мынакей көрдүңүздөр, мынтип сүртүп коебуз. Жууп коебуз муздак суу менен. Сөрөнө өтө свежий болуп, өтө чистый болуп, биринчи монтип кичине кызарат. Эч коркпойсуңар. Кызарат 10 мүнөттөн кийин көрүңүздөр, бетиңиздерди өзүңүздөр тааныбай каласыздар. Только муну постоянно кылгылаңыздар. Бир жолу кылып коюп анан жок болуп кетпей. Бетинде жанагындай болячкасы бар, угри, аркы берки ачык раналары, жараткаттары барлар сыйпап эле коюңуздар. Зубный паста ачыштырышы мүмкүн. Лимондон чоочулап атасыздар. Эми ушул картошкадан чоочубасаңыздар керек. Чоң рахмат.